Тенгиз Бөлтүрүк возомнил себя ханом. Господин Тенгиз Бөлтүрүк, перед законом все равны. Опомнитесь, господин Тенгиз, пока еще время есть. Кто вам дал право народные деньги налево-направо тратить? Это народные деньги. Опомнитесь, господин Тенгиз. Если не остановитесь, вы скоро сядете в тюрьму. Туура айтасыз, Жеңишбек Токторбаев. Элдин акчасын оңду солду колдонгонго сизге эч ким укук берген эмес. Элдин жерин, элдин байлыгын каалагандай калчаганга сизге эч ким укук берген эмес. Сиз жасагандарыңыз үчүн сөзсүз түрдө түрмөгө отурушуңуз керек. По вас тоже тюрьма плачет. Сиз да досуңузга таянып, өзүңүздү Оштун ханы сезип алгансыз. Бул үчүн сөзсүз түрдө жооп бересиз. Мына Замир Байшиев биздин Назимовтар көчөдө 44 объектини 3 күнөн сурап берди. 3 күнүн ичинде $200,000 берсеңер, каласыңар, болбосо калбайсыңар деп, кандайча жеңишке чыгып сурап атат. 3 күнүн ичинде биз бере албай калдык, эртең саат 11ге чейин сурап бердик, саат 11де да калп бере албай калдык. 44 объектин баарын бузуп Акпарага жактыр. Акпарадан biz 250 метр алыста турабыз. Sizge bir Oğlum umarım açardan berinizdir. Ballarınızlar uğurlasın. Duanızlar kabul olsun. Allah'ım cengil sınav versin. Oğlumdan kınalıp yaşaranın kalavay dilim. Benim balamdan. Ballarımın katarında oynamadı kalay dilim. Allah'dan surap hiç ümitim üzülmeyin. Balam nasıl ketedi bir şey dedim. Umar катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. 11 жыл арызданып, биздин дагы жооп бербей атасыздар. Не дагы кылбасаңар. Каныңыздар озбайбыз. Чыккан Каназаракен маселеси боюнча прокуратурадан чындыгында бир канча жолу арыз жазган, каралаган эмес. Эмне үчүн караган эмес? Ушуну прокуратура мага тез арада жооп бергиле. Анткени бул киши президентке чейин жазган. Түнү менен канча акча талап кылган окуялар болгон. Ошол жердеги мэриянын кызматкерлери азыр дагы иштеп атышат. Эгерде ошонун бардыгы далилденсе, биз мыйзам чегинде чара көрүшүбүз керек. Анткени мындай ишкерлерге жанагындай акча сураган, зордук зомбулук менен жанагы үйлөрдү, машиналарды сатып берген учурларды анын бардыгын токтотобуз биз. Бизнесмендерге, ишкерлерге мамиле андай болбош керек. Тескерисинче прокуратура органдары, күч органдары, мэрия бардыгыбыз биригип, аларга жардам бергенди үйрөнүшүбүз керек. Аларды кантип, кайсыл жерден бут тосуп, аларды кыйнагандын ордуна биз бир гана эмне жардам берели деп турушубуз керек. Мына ушул прокуратура президентке чейин кат жазган азыркы киши, арызданган киши мисалы. Мына ушундай нерселерге биз Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаевга карата кылмыш иши козголушу мүмкүн экени айтылууда. Ош шаарынын жетекчилигине байланыштуу коомчулукта талкуу жараткан маалыматтар пайда болду. Айрым булактар билдиргендей, Жеңиш Токторбаевга карата жакынкы күндөрү кылмыш иши козголуп, тергөө амалдарынын алкагында камак чарасы каралышы мүмкүн экени кампууланды. Маалыматтарга ылайык сөз Ош шаарындагы муниципалдык башкаруу чечимдерине байланышкан бир катар маселелер тууралуу жүрүүдө. Атап айтканда, шаар бюджетине жана муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу кабыл алынган чечимдер насыялуу максатында айрым ишканаларды күрөөгө коюу фактылары, ошондой эле курулуш тармагындагы иштер боюнча мыйзамдуулук маселелери текшерүүгө алынганы кабарланды. Мындан тышкары Ош шаарында мамлекеттик ипотекалык турак жайлар жайгашкан аймактардагы курулуш иштерине байланыштуу талаштуу жагдайлар, айрым объекттерди бузуу чечимдеринин мыйзамдуулугу жана ишкерлер менен болгон эсеп-кысап маселелери боюнча да укуктук баа берилери айтылды. Бул фактылар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан териштирүү жүргүзүлүп жатканы билдирилди. Ошентип Жеңиш Токторбаев колу менен жасаганын мойну менен тартканы калды деген өз буздуруп, сүрдүрүп, бүлүндүрүп
Ош шаары атасынан менчикке калган мурастай талкуулады. Бизге жеткен маалыматтарга караганда чокул арада кылмыш иши козголуп, камалышы мүмкүн. Урматтуу туугандар, бир мисал Садыр Жапаров барып Фунтор элге иштеш керек десе, аны бала чакасы менен камап куугунтук кылып атат. А Текебаев барып туура Фунтор элге иштеш керек десе, аны иштесе дебейт. Мына кош стандарттуулук эки кылма менен деп мына ушуну айтат. Урматтуу туугандар.